لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Kırk hadis jana anın түшүндүрмөсү. 11-hadis. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын райхандай жыпар-жыттуу небереси Хасан ибн Али радиаллаху анхум айтат: Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын мындай деп айтып жатканын жаттап алдым: Шектүү нерсени таштап, шеги жок нерсени кылгын. Ат-Тирмизи. Хадистин түшүндүрмөсү. Хасан радиаллаху анху Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын небереси жана улуу сахабалардын бири. Ал туурасында Абу Бакр радиаллаху анху мындай деп айтты: Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мимбарга Хасан ибн Али радиаллаху анхума менен чыгып, минтип айтканын уктум. Чындыгында менин бул балам башчы болот. Аллах ушул балам себептүү эки чоң топтон турган мусулмандарды жараштырат. Чындыгында Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай эле болду. Атасы Али радиаллаху анху шахид болгондон кийин мусулмандардын баарысы Хасан радиаллаху анхуну халиф кылып шайлаганда, Хасан радиаллаху анху Муавия радиаллаху анхуга халифатты өткөзүп бергенден кийин мусулмандардын ортосунда биримдик күчөп, бири-бири менен болгон мамилелери бекемделген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бул хадиси кыска нуска болгону менен өзүнө өтө чоң маанилерди камтыйт. Мусулмандар бул хадисти жашоосунда пайдалана турган болсо, анда алар үчүн бул хадис алардын жашоолорун жакшыртат. Себеби шек күмөн адам баласынын жашоосунда ар бир кадамында кездешет. Мисалы ибадат кылууда, соода сатыкта, үйлөнүүдө, ажырашууда жана башка ошого окшогон көптөгөн нерселерде жолугат. Хадистен алынган пайдалар. Биринчи, чындыгында ислам дини мусулмандарды шек күмөндө болуусун каалабайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам шектүү нерсени таштап, шеги жок нерсени кылгыла деди. Экинчи, эгерде сенин жүрөгүңдө тынчтык жана бейпилдик болсун десең, анда бардык шектүү күмөндөрдөн алыс болушуң керек. Айрыкча ибадат маселесинде өтө кылдаттык менен көңүл буруу керек. Үчүнчү, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын шектүү нерсени таштап, шеги жок нерсени кыл деген хадиси жөнөкөй эки сүйлөмдөн турганы менен аны чечмелей келгенде бул туурасында том китептерди жазса да болчудай.